Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Тез Кабар каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге Ош шаарындагы Жапалак унаа базары, алдагы техникалардын, унаалардын баалары менен тааныштырмакчыбыз. Алгач мына ушул базардын кире беришиндеги тракторлор, мини тракторлордун бааларын айтып өтмөкчүбүз. Бул четтеги жашыл трактор сиздики да? Ооба. Баасын канча деп атасыз муну? 700 миң деп атам. 700 миң сом. Туруш, ооба. Ушул туруш алдындагы копшусы, арттагы эмеси менен, сокосу менен. Бул каердин трактору? Кореядан келген. Кореядан келген, Канча болуп келген? Карантиндан 2 күн мурун келген. Карантинден башта келген, Негизи бул чоң эле трактор экен да баягы, Ооба, 53-түк. 53-түк. Эмеси кандай мунун? Канча ат күчүнө барабар? 53 ат күч. 53 ат күчүнө барабар. 500 ватт. Аркага тележка любой чоң трактор кылган ишти кыла берет. Болор, бардыгын кылат. Пресс кылат, чоп барды ишти кылат. Скорость? Скорость 6 та скорость. 6 скорость. Нижний повышенный. Мына ол алдыда турбайбы эмесичи? Копшусы. Ошол копшусун алып койсо болобу, болбойбу? Ооба, болот. Каерден бияктан чечилеби, Ооба. Нол жерден чечип алып койсо болот копшусун? Ооба, чечип алып койсо болот. Бирок өзү муну эмнеге иштетишет? Алдын. Погрузчик барды шебенкага иштетет, кум, трубка кошун нелерге. Машинага жүктөгөнү. Машинага жүктөгөнгө, КамАЗдар. Ошол погрузчиктин анан приборлору турбайбы? Олорду эле алып койсо болорбу чечип? Же олор өзүндө калат? Тын койсо коюп кой, ошо турса болор. Андай турса болор. Шлангыларын үзүп койсо. Шлангаларын үзүп койсо. Расход кандай кылат эми примерно? Примерно саатына 5-6 литр ичет да. Саатына 5-6 литр ичет, Ооба. Анан ол айнектери жок экен да, өзү коюп алса боло береби? Болот. Ооба. Өзүндө жокпу? Жок, ушундай келген. Ушундай келген, Өзү каратып, өлчөтүп, айнек кадатып алса болот да, значит. Ооба. Азыр күлүчү барбы, жокпу? Күлүчү бар. Бир жүргүзүп көрбөйлү? Жок, мен улайын ойттум мен. Онда жолу эле коюң. Так, Когомуна мен акымат. мына ушундай сиздер көргөн жашыл түстөгү бул трактор Кореядан келген трактор, баасын 700 миң сом деп айтты. 700 миңби? Ооба. Баасы 700 миң, ал эми өзү 53 ат күчүнө барабар экен. Андан кийинки биз көрсөтө турган трактор бул кичинекей чакан трактор. Бул да Кореядан келгенби? Ооба. Аты кандай мунун? Мунун аты Тейдон деп коет, Кубота фирма. Тейдон Кубота деген фирманыкы. Ооба. Бул канча ат күчүнө барабар? Бул 22 ат күчү. 22 ат күчү, 22 ат күчүнө барабар Кореядан келген трактор. Мунун артындагысы кандай? Не кылат? Фреза деп коет, кесек талкалайт. Фреза кесек талкалайт. Жумшагыраак жер болсо банда айдап деле кое берет, погрудтун ичине. Ушунусу ичиндеби мунун? Ооба, чогуу. Мунун акчасын канча деп атасыз? 250 миң деп атат. 250 миң сом. 250 миң сом сары түстөгү трактор, 22 ат күчүнө барабар экен. Скорость канча буда? Буда скорость повышенный менен 8 скорость. Повышенный менен 8. Өзү 4, Ооба. Бунда да пониженный повышенный бар. Пониженный, повышенный. Так, бул жүрөбү? Ооба. Бир жүргүзүп көрбөйлү? Биз азыр трактордун ээси от алдырып, бир жүргүзүп көрсөтсүн. Сиз көрмөйсүз. Мына ушундай сиздер көрүп турган бул трактор азыр жүрүп турган чагы. Баасы 250 миң сом деп айтты. Ал эми кубаттуулугу 22 ат күчүнө барабар. Артында ошо фрезасы менен жер кесек майдылай турган. Эми телефон номерлерди айтып коюң. Мына ушул жашыл трактор менен сары трактордун ээсинин телефон номерлери 0558 менен 91 03 02. 0558 менен 91 03 02.
WhatsApp номері ошода. WhatsApp номер дагы бар. Эгерде ушул мини трактор менен чоң тракторга кызыккандар болсо, чалып байланышып көрсөңүздөр болот. Бул көк трактор каяктан келген? Бул дагы Кореядан келген. Бул да корейский трактор, TL2140 дейт. Бул кандай? Мындан чоңураак окшойт, кубаттуулугу. Же бирдей экөө? Бирдей. Экөө бирдей. 22 ат күчүнө бар булда. Мына салпал күчтүү. Сары күчтүү мында, Бартовый. Бул көк трактордун баасы канча? Бул дагы 250 миң сом. Бул да 250 миң сом, Экөөнүн баасы бирдей. Мунун артында дагы ушундай фрезасы бар, Мунда дагы фрезасы бар. Эгерде кааласаңыздар сары түстөгүсүн, кааласаңыздар көк түстөгүсүн алсаңыздар болот. Экөө эки башка фирма, бирок кубаттуулуктары бирдей, баасычы? 250 миң сом. Баасы дагы бирдей, экөөнүкү, Баасы дагы бирдей. Анан бир суроодон, ол экөөнүн тең үстүнү өзү мындай, кандай десем, поддельный кылып жаап алса боло береби, кабина кылып? Перделге алып жапса болот. Перделке алба, тентке окшотуп, палатка кылып жаап алса боло берет, Мына ушундай, биз сиздерге тракторлордун баасы менен тааныштырып атабыз. Көктүн баасын 550 деп атады. 550. Андан кийинки дагы бир трактор, бул Япония болсо керек, же Кытайбы? Кытайлык инженерлерге таандык болгон көк түстөгү трактор. Артында чөп оро турган косилкасы менен экен. Бул трактордун негизи трактор боюнча көп маалыматтар өчүп кетиптир, жамгыр тийип. Мен кыска нуска айта турган болсом, мунун баасыны ээси 550 миң сом деп айтып кетиптир. Трактор башка тракторлорго салыштырмалуу чоңураак экен. Бул жерде 704 дейт. М704 деп жазып коюптур. Бул канча ат күчүнө барабар бул примерно? 70. 70 ат күчүнө барабар, бул. 70 ат күчүнө барабар дейт. Ал эми баасы 550 миң сом. Кийинки тракторлор ошол эле көк түстөгү тракторлор. Экөө тең, бирөөнүн алдында ушундай погрузчиги бар. Экөө тең эсепте окшош тракторлор экен. Тонг деп жазып коюптур моделин. Булардын ээсинин айтымына караганда, эки трактордун тең баасы 380 миң сомдон экен. 380 миң сомдон, бирөө алдындагы погрузчиги менен, бирөө андай жок. Трактор орточо жакшы абалда экен. Эгерде кызыккандар болсо, бүгүн ишемби, эртең жекшемби күнү келип көрүп алсаңыздар болот. Дагы бир трактор, бул кытайский трактор экен. Дөңгөлөктөрү дагы жаңы. Менимче талаага кирип иштеген деле эмес окшойт. Бул трактордагы толук маалыматты билбейбиз, бирок алдында косилкасы бар экен, чөп оро турган. Ошондой эле бул трактордун баасын жазып кетпептир, бирок ээсинин телефондорун мен силерге айтып өтөйүн. 0774 менен 40 97 97. Мына ушул номерлерге чалып, эгерде кызыл түстөгү ушул Кытай тракторун алам десеңиздер, байланышсаңыздар болот. Мына ушуну менен биз Жапалак унаа базарындагы тракторлордун, мини тракторлордун бааларын силерге айтып өттүк. Бул берүүнү жыйынтыктайбыз. Видеону эгерде трактор жана мини трактор издегендер болсо, бөлүшүп, класс басып, ой пикирлерди комментарийге калтырганды унутпаңыздар.